Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Ашкана буюмдарын орус тилинде кандай айтууну үйрөнөбүз. Бул жанагы видеонун экинчи бөлүгү. Каналга катталыңыз, класс басыңыз. Столовый прибору деп эле коебуз. Прибору деп деле койсок түшүнүктүү болот. Өзүнчө айтсаңыз вилка, нож, ложка, чайная ложка. Сахарница кандай болсо деле ичине сахар салуучу идиш болсо эле баары сахарница боло берет. Доска айырмасы деле жок, биз деле ошентип эле айтабыз да, доска гана деп эле. Сита, элек да мындайча айтканда. Un элесеңиз деле, шорпо тазаласаңыз, чай койсоңуз баары элек. Чеснока давка, чесночница, пресс для чеснока ар кандай аталат. Боло берет кайсынысы болсо дагы. Открывалка же открывашка, штопор, мельница для соли, мельница для пресса, перца, майдалагыч, воронка, бутылкага куя турган. Бул просеиватель, элек эмес бул. Электей болуп чыгарган менен мындай унду жайылтып чачат да. Просеивать деген сөздөн алынган просеиватель. Шампур, көп болсо шампуры, прихватка. Айырмасы жок кандай болсо да, материал, силикон, баарын эле прихватка дей беребиз. Рейлинг, жана дуалга жармаштырып коюп, анан прихватканы илип коет го. Ошол темир бул. Крючок бирөө болсо, крючки көп болсо. Венчик деп эле коебуз. Мында башкача түрлөрү бар го, жана неме баристалары колдонгон, поварлар өзүнчө дагы башкача түрлөрүн да колдонот. Баары эле венчик кандай экенин эле тактап коебуз. Турка, кофе кайнатып ичет. Каналга жазылыңыз, класс басыңыз, комментарий жазыңыз. Кийинки видеону сиздин суроолоруңуз боюнча тартышыбыз мүмкүн. Жакшы комментарий жазсаңыз. Москва жергесинде иштейбиз. Эми кийинки видеолордо биз карантинди үйдө кандай өткөрүп атабыз квартирада, ошону да жазабыз. Каналга жазылып, карантинди биз менен чогуу өткөрүңүз.